Салам достор, кайрадан сиздер менен Байбилим.медиа каналы. Мен сиздер менен Аладин Исламидинов. Урматтуу достор, биз сиздер менен 19-чу видео сабагыбызды баштайбыз. 19-чу видео сабагыбыз ушул англис тилинин практикалык курсу аттуу китептин негизинде ушул китептин ичинде берилген темалар боюнча болуп жатат. Ушул китептин негизинде тартылып жатат. Сиздер дагы бул китепти ала турган болсоңуздар, бул китеп сиздерге англис тилин мыкты деңгээлде үйрөнүүңүздөргө жардам берет. Ошондуктан бул китепти алыңыздар. 709 28 75 71 номерине WhatsApp'tan жазсаңыздар болот. Урматтуу достор. Анда эмсе урматтуу достор, биз сиздер менен 19-чу видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү 19-чу видео сабагыбыз англис тилиндеги the past simple. The past дегени өткөн деген сөз, simple деген жөнөкөй. The past simple дегени жөнөкөй өткөн чак болот. The past simple жөнөкөй өткөн чак. Англис тилинде жөнөкөй өткөн чакты же болбосом деги эле өткөн чакты жасоо аябай жеңил. Ошондуктан бул чакка англис тилинде туура этиштердин аягына add деген мүчө коюлат. Add мына экранда турат. Ошону жакшылап эстеп калыңыздар. Add деген мүчө кошулат. Мисал үчүн караңыздар. To work дей турган болсок, иштөө, worked дей турган болсок, worked, worked дей турган болсок, иштеди, иштедим, иштедиң. Кыскасы мен, сен, ал, биз, алар дегендин бардыгына коюла берет. Worked деген, worked болсо иштеди болот ошондо. To open дей турган болсок, ачуу. Ал эми opened дей турган болсок, opened болсо, демек ачты болот. Ачты, ачтым, ачтык. Кыскасы бардыгына кете берет. Азыр мен сиздерге көргөзөм. Демек англис тилинде add деген мүчөнү кое турган болсок, мына кызыл менен белгиленген add деген мүчөнү кое турган болсок, англис тилинде өткөн чак жасалат экен. Мисал үчүн караңыздар. I, we, you, they, he, she, it. Бардыгына worked деген коюлат. I worked дей турган болсок, мен иштедим. We worked, биз иштедик. You worked, сен иштедиң. They worked, алар иштешти. He worked, ал иштеди, мужской роддо. She worked, ал иштеди. It worked, ал иштеди. Жансызда it worked болот. Мисал үчүн көрдүңүздөрбү? Англис тилинде эгерде англис тилиндеги өткөн чакты кыргыз тилине салыштыра турган болсок, абдан жеңил экен. Эмнеге карасаңыздар, кыргыз тилинде мен иштедим, сен иштедиң, ал иштеди, алар иштешти деп, ал иштеди деп, иштедим, иштедиң, ти деген мүчөлөрдү биз кыргыз тилинде коюп атабыз. А бирок англис тилинде бардыгына бир эле окончание коюлат экен. Эмне add деген окончание коюлат. I worked, we worked, I worked, мен иштедим, we worked, биз иштедик, you worked, сен иштедиң, they worked, алар иштешти, he worked, ал иштеди, she worked, ал иштеди, it worked, ал иштеди болот. Мисалы, мен кече иштедим дей турган болсок, I worked yesterday. Yesterday. I worked yesterday. Мен кече иштедим. Алар кече иштешти дей турган болсок, they worked yesterday. They worked yesterday. Алар кече иштешти. Эми ал женский роддо кече иштеди дей турган болсок, she worked yesterday. She worked yesterday. Ал кече иштеди болот. Андан кийин урматтуу достор, to help дей турган болсок, to help дей турган болсок, жардам берүү. Ал эми мен жардам бердик десек, мен жардам бердим дей турган болсок, I helped. I helped, we helped, биз жардам бердик, you helped, сен жардам бердиң, they helped, алар жардам беришти, he helped, ал жардам берди, she helped, ал жардам берди, it helped, ал жардам берди болот. Андан кийин to live дей турган болсок, жашоо, I lived, мен жашадым, we lived, биз жашадык, you lived, сен жашадың, they lived, алар жашашты, he lived, ал жашады, she lived, ал жашады, it lived, ал жашады болот. Ал жашады болот, урматтуу достор. Андан кийин to play дей турган болсок, ойноо, ойноо. I played, мен ойнодум, we played, биз ойнодук, you played, сен ойнодуң, they played, алар ойношту, he played, ал ойноду, she played, ал ойноду, it played, ал ойноду. Демек англис тилинде өткөн чакты жасоо абдан жеңил экен.
көрдүңүздөр, бардыгына plate деген сөздү эле коюп коет экенбиз. Бардыгына plate деген сөздү коюп коебуз. Бул бардыгына кете берет. Андан кийин to finish дей турган болсок, to finish дей турган болсок, бүтүрүү, аяктоо. I finish it, мен бүтүрдүм. We finish it, биз бүтүрдүк. You finish it, сен бүтүрдүң. They finish it, алар бүтүрүштү. He finish it, ал бүтүрдү. She finish it, ал бүтүрдү. It finish it, ал бүтүрдү. Мисал үчүн мен жумушту бүтүрдүм деп турган болсок, I finished the work. I finished the work. Мен жумушту бүтүрдүм. Андан кийин алар мисал үчүн сабакты бүтүрүштү деп турган болсок, they finished the lesson. They finished the lesson. Алар сабакты бүтүрүштү болот, Мисалы, англис тилинде өткөн чак жасоо мына ушундай жеңил, эч кандай ойлоно турган жери жок, урматтуу достор. Андан кийин to open дей турган болсок, ачуу болот. Эми ачуу. I open it, мен ачтым. We open it, сен биз ачтык. You open it, сен ачтың. They open it, алар ачышты. He open it, ал ачты. She open it, ал ачты. It open it, ал ачты болот, ал ачты. Болуп, мына ушундай англис тилинде аябай жеңил жасалат, урматтуу достор. Аябай жеңил жасалат. Эми андан кийин карай турган болсок, биз ушул жылы университетте окудук дей турган болсок, we studied, биз окудук at this university. Биз ушул университетте окудук. We studied, биз окудук at this university, бул университетте. Андан кийин мен мектепте 9 жыл окудум дей турган болсок, I studied at the school 9 years. I studied өткөн чак, кызыл менен белгиленген өткөн чак. I studied at the school 9 years. Мен мектепте 9 жыл окудум болот. Андан кийин I stopped the work today. Токтоттум дегени. I stopped, мен токтоттум. I stopped the work today. Мен бүгүн жумушту токтоттум. I stopped өткөн чагы at болот. Мен токтоттум the work today. Мен бүгүн жумушту токтоттум болот. Андан кийин he thanked. To thank дегени рахмат айтуу, He thanked me. Ал мага рахмат айтты. Рахмат айтты өткөн чакта. He thanked me. Ал мага рахмат айтты. Андан кийин 5-чи, биз англис тилин үйрөндүк дей турган болсок, we learned English. We learned English. Biz anglис tilin үйрөндүк. We learned English. Biz anglис tilin үйрөндүk. Андан кийин he lived, ал жашады in Kiev 5 years ago. Ал жашаган десек деле болот. He lived, ал жашаган in Kiev 5 years ago. Ал Киевте 5 жыл мурда жашаган. 5 years ago дей турган болсок, мурда болот да. Ошондо ал Киевте 5 жыл мурда жашаган болот. Андан кийин I returned from England. Мен Англиядан кайттым. Return дегени кайтуу. I returned дей турган болсок, мен кайттым. Англиядан болот. I returned from England. Мен Англиядан кайттым болот. Урматтуу достор. Асанды. Андан кийин Асан жана Айбек ушул жерде жашашкан дей турган болсок, Асан and Айбек lived here. Асан and Айбек lived here. Асан менен Айбек ушул жерде жашашкан. Асан and Айбек lived here. Асан жана Айбек ушул жерде жашашкан болот. Биз Ошто жашадык дей турган болсок, биз Ош шаарында жашадык. We lived in Osh. Биз Ошто жашадык болуп, мына ошондой болуп, урматтуу достор, эмне болот экен? Мына ошентип, урматтуу достор, биз өткөн чакты жасайбыз. Дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетем, бүгүнкү биздин сабагыбыз the past simple болду. Жөнөкөй өткөн чакты биз англис тилиндеги этиштердин, туура этиштердин аягына add мүчөсүн кошуу менен жасайбыз. Мисал үчүн to play болсо ойноо, ал эми ойнодум дей турган болсок played болот. Played
ойнодум болот. Work болсо worked болот да. Worked болсо иштеди болот. Мына ушинтип урматтуу достор, биздин 19-чу сабагыбыз дагы аягына чыкты. Кийинки сабакта жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар, урматтуу достор. Эгерде сиздер англис тилин жакшы үйрөнүүнү каалаган болсоңуздар, ушул англис тилин практикалык курс аттуу китепти алыңыздар. See you soon. Thank you very much, dear my friends. Goodbye.